эртинен өлкөнүн башына түшкөн кыйынчылыктар жалпы коомчулуктун бири-бирине колдоо көрсөтүп, ынтымактуу болууга үндөдү. Мындан улам пандемия шартында өлкөдөгү ири уюмдар, ишканалар четте карап турбастан колунан келишинче билим берүү, медицина тармагынын ишин жакшыртууда мамлекетке көмөкчү боло алды. Алато 24 каналынын берүүлөрүн Маек программасы улантат. Саламатсыздарбы? Бул сааттагы чыгарылышыбызда мына ушул темада сөз кылабыз. Бизде конокто Альфа Телеком ишканасынын башкы директору Акылбек Жамангулов. Саламатсызбы? Акылбек мырза. Кош келипсиз биздин студияга. Айтсаңыз, Акылбек мырза, мына бул коронавирус илдетинин башталышы бир гана Кыргызстандын эмес, жалпы дүйнө мамлекеттери үчүн кыйынчылыктарды жаратты. Дүйнөнүн мен деген ири державаларынын экономикасы солгундады. Ошондой шартта Кыргызстанга кыйынчылык келгенде ошол ири уюмдар, ири мамлекеттер дагы колунан келген жардамын көрсөтүп, колдоо көрсөтүп атты. Алардын арасында сиздер дагы барсыңыздар. Анан мына ушундай колдоо көрсөтүү бул сиздердин абоненттериңиздерге болгон ыраазычылыкпы же мамлекетке болгон бир колдоо катары кабылдаса болобу? Бул пандемия түшкөндө абдан биринчи карантин болгондо Кыргызстанда элибиз абдан мындай толкундануу болуп, коркунуч пайда болуп, анан бир топ экономикабызга мындай кыйынчылыктар келди да. Анан ошонун баарын эске алып, биздин компания ошол четте турбастан акча каражат табуу максат, албетте бул негизги биздин максатыбыз, бизнес өкүлү катары. Бирок ошол эле мезгилде биз өзүбүздүн стратегиялык чечимибиз менен ушул бизнес менен чогуу социалдык жоопкерчиликти да бирге ала жүрөбүз, тең салмактуу деген чечим кабыл алдык. Ошол чечимге ылайык биз карантин башталгандан бери ошол эле карантинде, пандемиянын учурунда ушу COVID-19 илдетине жардам көрсөтүп, ош жерде иштеп аткан биздин бардык мамлекеттик кызматкерлер, волонтерлорго колубуздан келишинче жардамыбызды бердик. Бул биринчиден эмне жардам? Биринчиден биз ошол байланыш менен саламаттык сактоо кызматкерлери, медайымдарды, врачтарды, волонтерлорду, андан тышкары жана штабта иштеген погранслужба, МЧСтин өкүлдөрүн, милиция кызматкерлерин бардыгын тең 2 ай бекер байланыш менен жана интернет менен камсыздап бердик. Андан тышкары биздин билим берүү министрлигине мен өзүмдүн сунушум менен барып кайрылдым. Ошол жылды аяктоочу убакыт мөөнөт келип калган, март айында билесиздер. Ошол окуу жылын аяктогонго чейин биздин мамлекеттик мекемебиз Мегаком компаниясы ошол мобилдик тиркеме иштеп чыгалы деп Мега 24 деген мобилдик тиркеменин ичинде мектеп деген раздел иштеп чыкканбыз. Бул мобилдик тиркеме өзүнүн уникалдуулугу менен көрсөтүлүп атат. Эмне дегенде, бул YouTube аркылуу эмес же WhatsApp аркылуу эмес, билим берүүнүн сапатын жогорулатууга ошол видео контенттерди, видео материалдарды Мега 24 тиркемеси аркылуу бардык уюлдук операторлордун колдонуучуларына бекер кылып бердик. Ошол эле сайттардын, образовательный сайттар, билим ала турган сайттардын баарын тең контенттерин, трафиктерин баарын бекер кылдык. Андан тышкары биз 400 миңге жакын окуучуларга бекер байланыш, мугалимдерге бекер байланыш менен камсыздап бердик. Студенттерибизге жеңилдетилген шартта ошол интернет камсыздоо максатында, андан тышкары ошол билим берүү сайттарынын баарын тең бекер тарификация менен кылып бердик да. Бул эми алгачкы биздин кылынган иштерибиздин бири десем болот. Ошол билим берүү тармагы биздин компаниянын социалдык өзүнүн стратегияларынын негизги багытын табат десем болот. Биз азыркы учурда дагы абдан чоң иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Билим берүү министрлиги менен бул эмне иш-чаралар? Ушул жаңы жылкы окуу жаңы жылына биз жаңы видео контенттерди, биздин өзүбүздүн студияларыбызды, техникалык жабдууларыбызды жана видео инженер, адамдык ресурстарыбыздын баарын камсыздап берип атабыз. Экинчиден, Мега 24 мобилдик тиркемесинин бир жаңыртылган, жакшыртылган шарттары менен иштеп чыгып атабыз. Андан тышкары ошол окуучуларга, мугалимдерге ыңгайлуу жаңы тарифтерди иштеп чыгып атабыз. Бул жеңилдетилген шарттарда. Мына кечээ эле мен иш сапар менен Ош областына барып келдим. Ал жерден ошол быйылкы жылы 53 алтын сертификат алган биздин президентибиздин колунан белек алган биздин бүтүрүүчүлөр менен жолугушуп келдим. Аларга биздин компаниядан стимул катары, ошол мотивация катары бүтүрүүчүлөр кийинки поколениядагы мына жаңы окуу жылын бүтүп аткандарга бир стимул болсун деп
ушул алтын сертификат алган биздин окуучуларыбызга, азаматтарыбызга 5 жылдык мөөнөтү менен бекер байланыш жана интернет менен камсыздап бердик. Бул да болсо абдан чоң жардам жана бир стимул десем болот. Ошко биз ошол Ош областынан, Жалал Абад областынан, Баткен областынан алган 12 баланы куттуктап, өзүбүздүн белектерибизди берип келдик. Жакынкы арада могул Бишкек шаарынан Чүй область, Талас, Нарын жана Ысык көлдөн бүтүрүүчүлөрүбүздү да ошентип куттуктайбыз. Бул да бир багыт десем болот. Экинчиси, бүгүн эле биз Билим берүү министрлиги менен брифинг өткөрдүк. Жылдын башында биз меморандумга кол коюшканбыз. Ошо Мегаком компаниясы Кыргызстан боюнча санарип 10 мектеп жасап берет деп. 10 мектептин тизмесин ошо Билим берүү министрлиги берген. Азыркы учурда сентябрь айында биз толук кандуу ошол 10 мектепти биздин окуучуларыбыздын, мугалимдерибиздин пайдалануусуна бергенге даярбыз. Биз айткан убадаларыбызга туруп, ошол мамлекетибиз санарип Кыргызстан түзүү максатында Мегаком компаниясы өзүнүн салымын кошконго даяр экенин далилдөөчү бир проекттердин бири десем болот. Экинчиси, азыркы учурда биз медицина тармагында да абдан чоң жардам берип атабыз. Ошол эле кислороддор менен камсыздоо Кыргызстан боюнча керек учурда ошол 50 кислородный концентрат алып келип, ар бир райондорго керектүү больницаларга, стационарларга тапшырып бердик. Андан тышкары ошол муктаж болгон, социалдык жактан кыйынчылык тартып аткан биздин үй бүлөлөргө ошол 6000ге жакын продукттук бир коробкаларды дайындаганбыз, аларды да таратып бердик. Бул да болсо биздин компаниянын бизнес менен чогуу социалдык тармакты да алып жүргөн өзүбүздүн стратегиябыздын негизинде кылынып аткан. Анан бир суроо жаралышы мүмкүн, кантип ушундай учурда биз мамлекеттик болгондон кийин ар кандай бюрократиялык нерселер бар. Анан биз жеке менчик компания сыяктуу өзүбүз мындай бир терс мындай нерселерди кыла албайбыз да. Биз өзүбүзгө чечим кабыл алып, ошол 2 ай өзүбүздүн рекламадан биз жокко чыгабыз. Ошол үнөмдөлгөн акча каражатты ушул социалдык долбоорлорго жумшайбыз деп чечим кабыл алып, ошонун чечимдин негизинде биз ушунча чоң иш-чараларды, социалдык долбоорлорду элибизге, мамлекетибизге тартуулап атабыз. Анан сиз айтып кеттиңиз го, абоненттер үчүнбү, же эл үчүнбү, же мамлекет үчүнбү деп. Биздин мамлекетибиз бир. Абонентибиз бул биз Кыргызстандын бардык жараны. Ошон үчүн биз элибиз үчүн десем туура болот. Жакшы. Анан жогоруда сиз баса белгилеп кетпедиңизби, негизи биздин социалдык иш-чараларыбыздын негизги багыттарынын бири бул ошо билим берүү тармагына басым жасоо деп, жана ушул багытта жанагы IT мектеп түзүү программасы да бүгүнкү күндө колго алынып атат окшойт, ошол тууралуу айта кетсеңиз. Эми мен айтат элем, биз жакында эле анонс кылдык. Анан толук кандуу уже биздин өзүбүздүн проектибиз ишке ашайын деп, бүтөйүн деп калды бул долбоорубуз. Мегакомдун базасында биз IT мектеп ачуу максат кылганбыз былтыр жылды аяктаганда, быйылкы жылыбызга. Ушу сентябрь айында биздин компания өзүнүн IT мектебин ачып атабыз. IT мектептин ачкан максаттарыбыздын себеби бул биринчиден биздин жаштарга жаңы багыттарды мындай үндөө максат кылып атабыз. Экинчиден биз өзүбүзгө кадрларды даярдоо максат кылып атабыз. Ошол жерден бүткөн окуучуларды жакшы тажрыйбасы менен, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөн окуучуларыбызды биздин компаниядан стажировка, андан тышкары ошол компаниябызга кызматкер катары биздин командага алабыз. Экинчиден биз жалгыз эле өзүбүздүн компанияны ойлобостон Кыргызстанга керектүүчү IT кызматкерлерди дайындоо деген максат койдук. Үчүнчүдөн ошол жакшы окуган биздин окуучуларыбызды стимул катары биз азыр абдан кызуу талкуу жүргүзүп, сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Биздин өнөктөш компанияларыбыз бар. Бул дүйнө жүзүндө атактуу брендтүү компаниялар Google, Amazon, Facebook, Apple, Nexin, Peter Service, ошол эле Huawei, ZTE деген компаниялар менен ал жерден ошол биздин жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөн IT окуучуларыбызга ошол чоң ири компаниялардан барып, билим алып, тажрыйба алмашып, андан тышкары ошол практика өтүү келишимдерине кол коюлат. Аяктан практикаларын өтүп келгенден кийин албетте ал адистер Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын мамлекеттик компаниялары, жеке менчик компанияларында өздөрүнүн алган тажрыйбасын толук кандуу иш жүзүндө көрсөтө алат десем болот.
Бул да болсо биздин компаниянын элибиздин жаш өсүп келаткан жаштарыбызга чоң бир стимул, анан бир жете турган бир максат болот го деп эсептейм. Сиз айтып кетпедиңизби, ошол биздин IT мектептин негизделүүсүнүн бирден бир себеби мыкты адистерди даярдоо жана жаш муунду туура багытка буруу депчи. Анан бүгүнкү күндө өзүңүз билгендей ошол коронавирус илдети деле кайсыл багыттагы специалисттер, адистер бизде жетишсиз экенин көрсөтүп койду окшойт. Мына ушул багытта сиз бүгүнкү күндө жаңы өсүп келаткан жаштар үчүн кайсыл багыттар актуалдуу деп деген пикирдесиз? Азыр мына пандемия былтыртан бери башталганда, бизде мына март айынан бери келатабы, элибиз мындай бир күтүүсүздүк менен абдан күтүп аткан нерсе бар да. Бул пандемия бүткөндөн кийин жашоо турмушубуз мурункудай эле болот деген. Бул эми жеке менин өзүмдүн оюм. Дүйнө жүзүндө пандемия баардык классикалык нерсенин баарын жокко чыгарды. Дүйнө жүзү башка баалуулуктар менен, башка экономика менен, башка саясат менен иш алып барып атышат да. Ошондой эле Кыргызстан бул баалуулуктардын ичинен өзүнүн өзгөчөлүктөрүн киргизет. Экономика мурункудай болбойт. Көп классикалык нерселердин баары тең жокко чыгат. Пандемия бир жагынан кыйынчылык алып келсе, экинчи жагынан биздин адамдарыбызга башка мүмкүнчүлүктөрдү жаратканга мындай түрткү берди десем болот да. Биз качан ойлодук элек ошол онлайн билим берүү тармагы өнүгөт, ошол эле телемедицина өнүгөт депчи. Мунун баары тең бүгүн болбосо эртең келе турган нерсе. Биздин багытыбыз, ошол мамлекетибиз санарип Кыргызстан түзөбүз деген багыттын ичинде мен ойлойм бул абдан туура чечим болгон. Эмне дегенде ошол эле коңшу биздин өнөктөш мамлекеттерибиз, андан тышкары чыгыш, батыш мамлекеттеринде деле бул жаатта абдан чоң алгылыктуу иштер жасалып атат. Ошол менен чогуу Кыргызстанды артта калбастан ушундай бир өзгөрүүлөргө барыш керек. Анан пандемия бүткөндөн кийин жаштар башка багыттар классикалык нерселерден жокко чыгат болуш керек. Бул биринчи IT направление, бул абдан тез, анан бат өнүгө турган багыт десем болот. Биздин жаштарды айтат элем, IT кызматкер болуш бул классикалык нерсе эмес, ал эртең менен жумушка барып кечке чейин отуруш эмес. Азыр технология ушунчалык бат өнүккөн, азыр 5G технологиясы кирген атат. Азыр Google'да же Amazon'да же бир Россиядагы чоң ири компанияда иштеп, бирок жумушун үйдө отуруп Таластан болобу, Баткенден болобу, Оштон болобу жүргүзсө болот. Үй бүлөсүн бакса болот, астыга койгон максаттарын бийик койсо болот десем болот да. Ошол эле классикалык айыл чарба багыты, телемедицина багыты, өндүрүш, бир курулуш иштеринин баарын тең ошол IT багытка багыттап, бул багыт башка нукка бурулуш керек го деп эсептейм. Сиз өзүңүз айткандай, азыр ошол байланыштын жаңа муундары өсүп келатат, жанагы сиз айткандай 5G деген. Анан ушул нерсени эске алганда, мурдагыдай баягы SMS байланыш, жанагындай үн аркылуу байланыш булар актуалдуулугун жоготуп бара жаткандыгы байкалып атат. Анан ушул шартты алып караганда, телекоммуникациянын бүгүнкү келечегин сиз кандай көрүп турасыз? Телекоммуникация бул абдан сонун жакшы суроо болду. Мен айтат элем, мисал катары мына билесиздер, 10 жыл мурун Nokia деген уюлдук телефон бар эле. Баарыбыз, баардык серепчилердин баары тең, экономика адистери, өндүрүштө иштеген адамдын баары тең, бүт эми кылымдар бою ушул Nokia деген телефон менен биздин жашоо турмушубуз уланып кете берет деген багыт коюшкан да. Бирок тилекке каршы бул стереотиптин баарын тең ошол эле Apple компаниясы, Huawei компаниясы, Samsung компаниясы жокко чыгарды. Баардыгы тең смартфонго өтүп кетишти, гаджеттерге өтүп кетишти. Анан азыр ошол Nokia компаниясы классикалык миллиард обороты бар компания азыр банкротко учурап келе аткан убагыда. Ошондой эле ошол WhatsApp, Viber, мессенджерлер пайда болгондо чоң уюлдук операторлор күлүшкөн да. Бул кичинекей мессенджерлер биздин гиганттарга, миллиарддаган акча алып келип аткан компанияларга кандай зыян алып келиши мүмкүн? Зыянды 2-3 жылда эле көрсөтүп койду да. Миллиард акча алып келип аткан компаниялар азыр миллиондогондорго түшүп калды. Албетте замандын талабына ылайык, жашоонун угуна ылайык ошол экономиканын багыттары өзгөрүш керек. Бул ошол трансформациялоонун бирден бир багыты десем болот.
Телеком компаниялары, уюлдук операторлар бул уюлдук байланыш сунуштабастан ошол бир интернет провайдерге айланат го деген менин жеке оюм бар. Эмне дегенде, сиздин уюлдук телефон же мессенджериңиз инфраструктурасы жок, бул эч нерсе эмес. Ал жөн эле бир смартфон, гаджет. Ошол инфраструктураны ким берет? Инфраструктураны ошол уюлдук операторлар бул базалык станциялар менен, оптиковолоконный сеттери менен интернетти таратуу максатында бул ошол интернет провайдерге айланат деген менин жеке оюм бар. Анан ар бир кардар, абоненттер баягыдай мүнөт сайын акча төлөбөсүнөн бул бир пакетный акча төлөөгө өткөнгө мажбур болот. Бул да эми замандын, жашоонун талабы десем болот. Анан сиз ошол маегибиздин көпчүлүк бөлүгүндө жаштарга дем берүү, жаштарды колдоо, аларга бир шарт түзүп берүү тууралуу кеп кылып атасыз. Өзүңүз дагы жаш болсоңуз дагы жогорку кеңешке депутат болгон адамсыз, чоң бир мекемени жетектеп турасыз. Бул дагы оңой иш эмес. Ушундай шартта, мисалы, азыр жаш кадрлар биздин өлкөдө жетишсиздиги байкалып турат, бирок ошол жаштыктын ушундай бир чоң мекемени башкарууда же бир чоң мамлекеттик иште иш алып барууда тоскоолдуктары же бир мындай зыянчылыгын тийгизип койбойбу? Албетте, эми биздин бул эми союздан бери калыптанып келаткан багытыбыз да адам ордуна туруп бир багытка жеткенде бир 30-40-тын 50-нин тегерегинде бир адам болду, элине кыйла бир жардамын берди деген жаш десем болот да. Бирок ал стереотипти дүйнө жүзү өзгөртүп атат да. Азыр карасаңыздар, жеке чоң ири компаниялардын жетекчилери мамлекеттик кызматка жаш муундун өкүлдөрү келип, өзүнүн тажрыйбасы менен, өзүнүн билими менен, анан эң негизгиси мындай прогрессивдүү бир чечимдери менен, актуалдуу энергичность менен өздөрүн көрсөтүп атат да. Албетте, жаш муун жалгыз эле бир багыт менен жаштар келип эле оңдой коет дегенден алыс болушубуз керек. Эч качан жаштар жалгыз өзгөртүүнү киргизе албайт го деп мен ойлойм. Жаштар менен чогуу бир симбиоз катары ошол улуу муундун өкүлдөрү өздөрүнүн тажрыйбасын, баскан өткөн жолун бирге алып, анан биргеликте бир өзгөрүүлөрдү күтсө болот. Анан мен да ошол депутат болуп жогорку кеңеште иштеп калдым. Ал жерде дагы абдан тажрыйбалуу, чоң саясатты көргөн, чоң жолду баскан адамдар менен бизге окшогон жаштар өздөрүнүн мындай прогрессивдүү, келечекке койгон мындай актуалдуу иштери менен чогуу симбиоз кылып гана бир нерсени чыгарса болот дегенде мен көзүм жетти да. Ошон үчүн мен айтат элем, жаштар саясатка келиш керек, экономикага келиш керек, ошо мамлекеттин башкаруусуна келиш керек. Бирок ушунун баары тең тажрыйба менен жана баскан өткөн жол менен атактуу, барктуу биздин аттуу баштуу адамдарыбыз менен чогуу биргеликте болуш керек. Жогоруда сиз бир мисалды айтып кетпедиңизби? Маселен, ушул Ош шаарында жанагы жалпы республикалык тесттен жогорку балл алган окуучуга биз атайын акысыз байланышты түзүп бердик, шыктандыруу иретинде депчи. Анан ушундай жаш муундарды, жаш кадрларды негизинен шыктандырууда биринчи кезекте эмнеге көбүрөөк басым жасаш керек, эмнеге көңүл буруш керек деп ойлойсуз? Мен кечээ абдан мындай маектешип атканда мен абдан сүйүндүм да. Ошол 12 бала келип биздин белектерди алышты. Анан ал жерде ушундай максатын бийик койгон, астыга койгон мындай пландары абдан амбициоздуу, чоң жетишкендиктерге элиме кызмат кылам деген жаштар экен да. Жаштар бир 16-17 жашта болсо дагы ойлогон ойлору, пикирлери абдан мындай прогрессивдүү десем болот. Анан бир ошол бүтүрүүчү айтат да, мен ата-энемдин астында дейт, Акылбек байке, бул биринчи менин жетишкендигим дейт. Эмне болду десем, мен 5 жыл ата-энемден акча сурабайм дейт. Ошо бирдик салганга, интернет менен колдонууга бул түздөн түз өзүмдүн эмгегим менен жетишкен, мээнетим менен жетишкен, бул акылым менен жетишкен. Ошо билимимди көрсөтүп, элдин канча деген бүтүрүүчүлөрдүн арасынан өзүмдү көрсөтүп, ушул сиздердин белекке татыктуу болуп атам. Мен ата-энемге барып бүгүн сүйүнүчүм менен бөлүшөм. Мен дагы ушул мен алгачкы өзүмдүн түздөн түз тапкан эмгегим менен 5 жыл бекер байланыш менен камсыз болдум деп сүйүнүп кетти. Бул да болсо биздин компания үчүн абдан мындай жагымдуу жаңылык десем болот да. Аны көрүп жанындагы тегеректеги достору, инелери, карындаштары
бул амбициоздуу бир чоң пландарды коюп, билимин алып, ошол башка жаштардын арасында өзгөчөлүктөрүн көрсөтүүгө чоң үгүт болду десем болот. Жакшы, бизге берилген убакыттын аягына чыгып калыптыр. Сизге чоң ыраазычылык, ишиңизге ийгилик. Сиздерге да рахмат. Кечеместин бул сааттагы чыгарылышында пандемия шартында өлкөдөгү ири ишкана уюмдардын билим берүү жана медицина тармагына көрсөткөн көмөгү тууралуу сөз кылдык. Эсен туруңуздар. 2020 жылы Кыргыз Республикасынын жогорку